Assalamu alaikum. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда сиздерге Ош шаарынын четинен жыргап жашай турган, абасы таза, тынч жайдан сатыла турган 4 бөлмөлүү временкасы бар 4 соттук жер тилкесин тартып көрсөтүүдөмүн, достор. Эгерде кимде ким шаардын ызычуусунан тажап, шаардын четинде жер үй салып жашайм дей тургандар болсо, анда гүл үстүнө гүл болду. Издегениңиздер бизден табылды. Анда бул видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар. 4 соттук жер тилкеси, 4 бөлмөлүү временка, бардыгы болгону $37.000 бааланууда. Бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Баасы салыштырмалуу арзаныраак айтылды. Андыктан мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар, достор. Эми сиздерге көчө тараптан келүү жолдорун көрсөтөйүн, андан кийин сөзүбүздү улантабыз, ардактуулар. Учурда мен Ош шаарындагы Ак Тилек кичи районунан бери чыгып, Жапалак айылынын өзүнө келдим. Бул жердеги элдик маркетти бардыңыздар билесиздер. Дал ушул маркеттин бет маңдайынан светофордон бурулуп, түз бара бересиздер. Жолдон жаңы түшкөн балдар бакчасын көрөсүздөр, 2 кабат. Андан түз дагы өтүп барсаңыздар, ФАПты көрөсүз. ФАПтан 2 көчө нары өтсөңүздөр, жолдун боюнда көчөнүн башына стрелка коюлган көчө бар. Ошонун оң тарапка бурулуп, жогору чыгып бара бересиздер. Тактап айтканда, Ак Бура бир жагын конушу, экинчи көчө 39 даректеги жер сатылат. Экинчи тарабы Девунун бурулушу, МЧСтин кампасы тарабына бурулган повороттон дагы түз барып, экинчи көчөгө бурулуп түшсөңүздөр болот. Жанагы биз айткан жол менен түз келдиңиздер. Акыркы көчөлөрдүн бири. Тактап айтканда, бул көчөнүн башында стрелка коюлган. Ошол көчө менен жогору 300 метрдей жогору келсеңиздер, жолдун сол тарабында ушул бош жаткан временкалуу жерди көрөсүздөр. Бул жерде дээрлик бош жер калган эмес, болгону ушул. Таанымал. Анан бул Ак Бура бир жагын конушу Ош шаарына карагандыгын жакшы билесиздер. Бул Ак Бура бир жагын конушундагы эң чоң, кең көчө ушул. Келе бересиздер, ардактуулар. Агын суу агып өтөт. Мындан түз бара турган болсоңуздар, МЧСтин кампасына чыгып барасыздар. Ал жерди жакшы билесиздер. Учар тарап, Деву жактан дагы кирсеңиздер болот. Учардагы 122 маршруттук каттамдагы ушул айланага келет, жакын. Андан түз келсеңиздер дагы болот. Канал агып өткөн, суу кеңире. Таза суу, сугат суу, бүт бардыгы бар. Интернет кабелдери тартылып, түнкү жарыктандыруулар орун алган. Көчө тараптагы түзүлгөн шарттар мына ушундай. Эми жүрүңүздөр. Временка боюнча айта турган болсок, сесма поезддары мына өзүңүздөр көрүп тургандай орун алган, кам кирпичтен салыныптыр. 2 кабаттуу временка, айланасы бүт тосулган, болгону ушул көчө тарабы эле калды. Өзүңүздөр чек-чейтип үйдү саласыздар дагы, дарбазаны орнотуп, заборду уруп, жыргап жашай бересиздер. Жүрүңүздөр. Сиздерге бул тараптан маалымат берели. Бул биринчи кабат. Чакан. Болжол менен 3/3. Универсал комната кылып да пайдалансаңыздар болот. Андан кийинки бул бөлмө кухнясы. Кухнясы ага караганда чоңураак экен. 3,5/3. Ашкана эмеректерин орнотуп, сонун кылып жашасаңыздар болот экен, ардактуулар. Бир эшик, бир терезенин орду, бир эшик, бир терезенин орду каралган. Ортолуктагы бул эшиктин орду эмес, бул жерге жылуулуктун орду. Жылуулук үчүн орнотулуучу кыш печкенин орду десем туурараак болот. Эми бул бөлмөнүн үстү спальный бөлмө. Бул жак дагы бир спальный бөлмө, же болбосо конок бөлмөсү кылып койсоңуздар болот, ардактуу көрөрман. Биз болушунча толук маалыматтарды бергенге аракет кылдык. 5 кошкон ынтымактуу кошуналар жашайт, достор. Айланасы тосулган. Бул жерде таштар дагы төгүлүптүр. Бир курулушуңуздарга буйруса иштетип салсаңыздар болот. Биз бул жерде ФАП бар экендигин, мечит, мектеп, бала бакча жакын экендигин айтып өтөлү. Анан документи таза, кызыл китеби бар, сразу сиздерге өткөрүп берет. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Бул ошол 39 номердеги жер болуп калат, временка болуп калат. Экинчи көчө 39 дарек. $37.000. Бир аз кеми бар. Сүйлөшө бересиздер. Варианттары 2 миллион сом нагы эсептеп берсеңиздер акчаны, калганына жылы жаңы автоунаалар дагы боло берет. Көрүшкөнчө, аманчылыкта жолугушканча.